Allahumma salli ala Muhammedin. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга Курандагы аяттардын эсебиндей, анын илиминдей, даанышмандыгындай, асмандын мейкиндигиндей, жердин кенендигиндей, Роббибиздин аршындай, неематтардын эсебиндей, кыяматка чейинки жаратылган маклукаттардын эсебиндей салам жана салаваттар болсун. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Тоиф жерине да дин жайуу үчүн келет. Ал жердеги адамдарды жакшылыкка чакырып, анын акысына Аллахтан коргоо аларын түшүндүрүп жаткан. Бизден эмне каалайсың? Көзгө көрүнбөй жогол. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга таш ыргытып, ал жерден кууп салышты. Алардын ташпаранынан бир бакчага кире качып бараң кутулат. Денеси канжалаган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "О Аллахым, сага кубатымдын алсыраганын, айламдын курганын жана адамдардын мени кордогонун айтып даттанам. О ырайымдуулардын ырайымдуусу, сен алсыздардын Раббысысың. Сен менин Раббымсың. Мени кимге табыштадың? Мени көргөндө кабагын бүркүгөн алыскыгабы? Же менин иштеримди башкарып алган душмангабы? Сен мага каарымды төкпөсөң болгон. Эгер мындан кутулсаң, мага жеңил болмок. Сен жана сенин ыраазычылыгың үчүн сен жек көргөндөн баш тартам. Сенден башка да кубат жана күч жок", деп дуа кылды. Ай Аддас, могу жүзүмдөн тиги кишиге алып барып берчи. Алыңыз муну. Жеп алыңыз. Аллахтын элчиси ага ыраазычылык билдирди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын аты менен деди: Ант ичем, бул шаарда бирде кишиден бул кереме сөздү уга элекмин. Анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "О жигит, сен кайсы элденсиң? Диниң эмне?" Мен христиан динин карманам. Мен ниневиялыкмын. Демек сен Юнус бин Маттанын жердеши турбайсыңбы? Юнус бин Маттаны кайдан билесиз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ал менин бир тууганым. Ал пайгамбар болгон. Мен да пайгамбармын", деди. Жер жүзүндө бул кишиден да жакшы адам жок. Ал мага бир нерсени үйрөттү. Аны жалгыз гана пайгамбар билет.
Эгер аддас болбогондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Таифтен капалуу кайтмак. Пайгамбарыбыз бара жатып, асманды карайт да, булуттардын арасынан Жибрейил периштени көрөт. Периште пайгамбарыбызга Аллах Таала бул адамдардын сага кылган мамилесин көрүп, айткандарын угуп, мени менен кошо тоолор периштесин жөнөттү. Анда тоолор периштеси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салам берет да: "О Мухаммад, эгер кааласаң бул адамдарды жазалоо үчүн мына бул турган эки тоо менен алардын үстүнө бастырып салууга даярмын" дейт. Мээримдүүлүктүн булагы болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Жок, мен мындай нерсени каалабайм. Каалаганым Аллах бул адамдардын ичинен өзүнө гана кулчулук кылган урпактарды чыгарса" дейт. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеге кирерде мурдан намаз окуйт. Бул учурда кээ бир жиндер ал жерден өтүп бараткан. Кокустан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын намазда окуп жаткан Куран аяттарын угуп калышат. Аяттардан таасирленген жиндер мусулман болушат. Жана дароо өздөрүнүн тобуна барып, аларды да иманга чакырышат. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын ысмы менен. О Мухаммад, эстегин, биз сенин алдыңа бир топ жиндерди Куран угушсун деп жиберген элек. Анан алар күбө болушкан кезде бири-бирине үн чыкпагыла дешти. Ал окуу бүткөндө алар өз коомдоруна эскертүүчү болуп кайтып кетишти. Алар: "Эй коомубуз, чындыгында биз Мусадан кийин түшүрүлгөн, өзүнөн мурунку түшүрүлгөн китептерди тастыктоочу болгон, чыныгы динге жана туура жолго баштай турган бир китепти, Куранды тандадык. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Таифтен алган ызаасын жана таарынычын жутуп, жаңа аракеттерге шыктанып, Аллахтын акыйкатын толук жеткирүү үчүн белин бекем түйүп, Меккени көздөй бет алды. Же диниңден кайтасың, же ушул азаптын ачуусунан өлөсүң. Кайт дейм диниңден. Бул киши Абу Зар Гифари. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жөнүндө угаар замат, аны менен кездешүүгө жолго чыгат.
пайгамбарыбызга кездешүү үчүн келген Абу Зар Гифари Али бин Абу Талиб менен жолугуп калат. Бул жерлик эместей көрүнөсүз деп суроо узатат. Ооба, Кандай иштер менен келип калдыңыз биздин жерге деп суроо узатат. эгерде жашырам деп сөз берсең айтайын. Али албетте айтпайм дейт. Бул жерден өзүм пайгамбарым деп жар салган киши чыгыптыр. Авам аны менен жолугуумду буйрду. Анан аны менен жолугуп сүйлөшүү үчүн бул жакка келдим. Анда Али чындыгында туура жолго аттаныптырсыз. Ушул жүздөр ага алып барат. Артымдан жүрүңүз. Кайда кирсем артымдан кириңиз. Аны жанымдан да артык көрөм. Ага зыян келүүсүн каалабайм дейт. Ошентип Абу Зар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жанына барды. Мага ислам дини жөнүндө айтып бериңизчи. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам Абу Зарга ислам жөнүндө айтканда ал дароо ыйман келмесин айтты. Күбөлүк беремин. Аллахтан башка кудай жок. Мухаммед анын элчиси. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул сахабага: "Эй Абу Зар, бул ишти өзүңдө сакта да өз өлкөңө кайт. Эгер исламды жайуу боюнча кабар жетсе, сен да кабыл эт", деди. Кандай буйрсаң да макулмун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жанынан чыгаары менен мусулман болгонун жар салат. Эй, Курайш эли, угуп койгула. Күбөлүк берем. Аллахтан башка кудай жок. Күбөлүк берем. Мухаммед анын элчиси жана кулу. Бул эмнеси? Бул кандай иш болду? Тургула. Бул эр жүрөктү өлтүргүлө. Ал жерде тургандар дароо чогула калып Абу Зарды сабай башташты. Ал жерде турган Аббас жана Али Абу Зарды куткарууга келди. Аббас келди да: "Бул эмне кылганыңар? Эмне бул кишини ишеними үчүн өлтүрөсүңөрбү? Аны жар салган үчүн өлтүрөсүңөрбү?" деди. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын ысмы менен. О Мухаммад, эстегин, биз сенин алдыңа бир топ жиндерди Куран угушсун деп жиберген элек. Анан алар күбө болушкан кезде бири-бирине үн чыкпагыла дешти. Ал окуу бүткөндө алар өз коомдоруна эскертүүчү болуп кайтып кетишти. Алар: "Эй коомубуз, чындыгында биз Мусадан кийин түшүрүлгөн, өзүнөн мурунку түшүрүлгөн китептерди тастыктоочу болгон, чыныгы динге жана туура жолго баштай турган бир китепти, Куранды тандадык.